Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Ата-энеңер тынчпы? Сабактарга жакшы даярданып окуп атасыңарбы? Бүгүнкү эне тил сабагынан адаттагыдай эле онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардан мурда жагымдуу маанай тартуулайбын. Өгөө болуп, өгөй берет дайыма, күндүр түндүр тынчтык бербей жаныма, эки дүйнө унутууга акым жок, эне тилде сиңген каны жаныма. Ким барктаса өз энесин өз тилин, бактай билет дүйнө элинин көп тилин, ар улуттун энеси улуу, тил улуу, өйдө ылдый деп айта албайбыз эч бирин демекчи, эне тилибизди барктап, кадырлап, каада салтыбызды, улуттук кийимдерибизди сактоого үндөө үчүн ушул сүрөттү силерге тартууладым. Бүгүнкү сабагыбызда өтө турган темабыз сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, алардын түрлөрү. Сабактын максаты студенттер сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү жана алардын түрлөрү жөнүндө маалымат алышат, каратма жана киринди сөздөрдүн сүйлөмдөгү алган орду, тыныш белгилери тууралуу маалымат алышат. Студенттер аталган теманы түшүнүп, өздөштүрүү менен өз билимдерин өркүндөтүшөт. Студенттер тексттер түзүү менен эмгекчилдикке, гумандуулукка, өз алдынча иштөөгө тарбияланышат. Адаттагыдай эле сабагыбыз өз максатына жетсин үчүн онлайн сабактагы алтын эрежелерди сактап алабыз. Биринчи, белгиленген убакыттан кечикпей онлайн сабакка катышып туруу. Экинчи, сабак учурунда ар нерсеге араксыбай, көңүл коюп отуруу жана берилген тапшырмаларды так аткаруу. Үчүнчү, ар бир сабактагы жазуу иштерин өз убагы менен дептерге жазып туруу. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деген эмне? Мына ушул жөнүндө түшүнүк алабыз. Сүйлөмдүн тутумуна кирсе да, андагы сөздөр менен грамматикалык байланыш түзө албаган, бирок айтылып жаткан ойго карата сүйлөөчүнүн ар түрдүү мамилесин билдирип, өзгөчө интонация аркылуу обочолонуп, бөлүнүп айтылган сөздөр сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деп аталат. Мисалы, көп кетти деп ичиң ачышпай эле койсуң жээн бала, таажеңеңдин баркын колго тийгенде билерсиң. Бул жерде жээн бала деген сөз сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Силерге эң бир жөнөкөй мисал менен түшүндүрүп берейин. Мисалы, Айгүл, сен киного барасыңбы деген сүйлөмдү алсак, бул жерде Айгүл деген сүйлөмгө мүчө боло албаган сөз болот дагы, сен деген сүйлөмдүн ээси болот. Барасыңбы деген баяндоочу. Ал эми Айгүл деген сөз бул сүйлөмдүн эч кандай мүчөлүк милдетин аткара албайт. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр каратма сөз жана киринди сөз деп экиге бөлүнөт. Алгач каратма сөзгө токтолобуз. Каратма сөз жана анын милдетин аткаруучу сөздөр. Сүйлөм аркылуу айтылып жаткан ойдун кимге, эмнеге арналгандыгын билдирип, сүйлөмөчөлөрү менен грамматикалык байланышта келбеген сөз же сөздөрдүн тизмеги каратма сөз деп аталат. Мисалы, көкөтөй чалга аш бердик манас, ашка аралаш баш бердик манас. Бул жерде манас деген каратма сөз болуп атат. Демек, каратма сөз бирөөгө карата айтыла турган сөз болуп атат. Каратма сөздүн милдетин төмөндөгү сөздөр аткарат. Биринчи, зататооч. Кечир, Сабира. Кечир, мен сага ыйык сырымды айттым. Бул жерде каратма сөз Сабира, Сабира зататооч сөздөн жасалды каратма сөз. Сынатооч аткарат. Сынатооч аткарганда заттык мааниде айтылганда аткарат. Мисалы, о жаман, аны кеп жебес, тилге келбес өдөй турбайсыңбы? Бул жерде жаман деген каратма сөз милдетин сынатооч аткарды. Санатооч аткарат. Үчүнчү, мисалы, ой, төртүнчү, сени өлтүрсөк да кум бербейбиз. Бул жерде төртүнчү деген сөз санатооч каратма сөз болуп жатат. Атооштуктар. Кудага келгендер, жогору өтүңүздөр. Бул жерде кудага келгендер дегендеки кан деген үч аркылуу ишилган атооштук каратма сөз болуп атат. Каратма сөздүн милдетин аткаруучу сөздөрдүн лексикалык, семантикалык маанилерине карап, төмөндөгүчө топтоштурабыз. Биринчи,
адамдын аты жөнүнө, кесибине, жаш өзгөчөлүгүнө, мактоого, жакшы көрүүгө байланыштуу сөздөр. Мисалы, айланайындар, биз турпанчыларбыз. Бул жерде каратма сөз айланайындар. Экинчи, жан жаныбарлардын, курт кумурскалардын аттары. Кулак салгын, суречки. Суречки деген каратма сөз. Үчүнчү, географиялык жана астрономиялык энчилүү аттар. Кош алатоо, уулуң кетти майданга. Алатоо. Бул каратма сөз. Төртүнчү, жансыз заттардын, буюмдардын аттары. Кайран теректер. Жалбырак төгүп турган кезиң экен. Мына жансыз заттар теректер. Бешинчи, абстрактуу ар түрдүү түшүнүктөрдүн аттары. О, бакыт. Эмисчи мени сен өзүңдүн кешиңнен куру калтырдың. Бул жерде бакыт деген абстрактуу түшүнүк каратма сөз. Эми каратма сөзгө коюлуучу тыныш белгилерге токтолобуз. Каратма сөздөр сүйлөмдүн башында, ортосунда жана аягында келиши мүмкүн. Эгерде каратма сөздөр сүйлөмдүн башында келсе, андан кийин үтүр коюлат. Мисалы, менин таалайым. Сен адам болуп бизди багаар бекенсиң. Каратма сөз менин таалайым сүйлөмдүн башында келди. Экинчи, каратма сөздөр сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жагына тең үтүр коюлат. Мисалы, ушуга толгонай, эмитен көнө бергин. Каратма сөз толгонай сүйлөмдүн ортосунда келди, эки жагына үтүр коюлду. Үчүнчү, каратма сөз сүйлөмдүн аягында келсе, анда мурун үтүр коюлат. Мисалы, саламатсыңарбы, асылзат теректерим? Асылзат теректерим сүйлөмдүн аягында келди, каратма сөз. Өзүнөн мурда үтүр коюлду. Эми киринди сөз жөнүндө маалымат алабыз. Сүйлөм тутумунда турса да, сүйлөм мүчөлөрү менен грамматикалык жактан байланышпаган, бирок айтылып жаткан ойго карата сүйлөөчүнүн ар кандай мамилесин катышын билдирүүчү модалдык мааниси бар сөздөр же сөз тизмектери киринди сөз деп аталат. Мисалы, албетте, Дүйшөн өзү менин бул абалымды жакшы билип жатты. Бул жерде киринди сөз албетте деген сөз болуп эсептелет. Киринди сөздөр төмөндөгүдөй ар түрдүү маанилерди билдирет. Биринчи, сүйлөөчүнүн айтып жаткан ойго болгон ички мамилесин билдирет. Ага бактыга жараша тилекке каршы, айла канча, кантейин деген сыяктуу жана башка сөздөр кирет. Мисалы, кантейин, жокчулук сөйөктөн өттү. Кантейин бул киринди сөз. Экинчи, сүйлөм аркылуу берилип жаткан ой пикирдин тууралыгын, күмөндүүлүгүн, ачык айкындыгын билдирген сөздөр. Аларга ырас, сөзсүз, албетте, чынында, кандай болбосун, шексиз, балким, мүмкүн, кыязы деген сыяктуу сөздөр кирет. Мисалы, кандай болбосун, окуучу күн сайын сабакка жакшы даярдык менен келүүгө тийиш. Бул жерде кандай болбосун деген киринди сөз. Үчүнчү, айтылып жаткан ойдун ким тарабынан айтылгандыгын жана анын кимге таандык экендигин көрсөткөн сөздөр. Буларга менимче, сенин оюңча, анын пикиринче, сенин айтканыңа караганда сыяктуу сөздөр кирет. Мисалы, сенин оюңча качкандар кармалабы? Бул жерде киринди сөз сенин оюңча. Төртүнчү, айтылып жаткан ойго угуучунун көңүлүн буруу үчүн бир катар киринди сөздөр жана сөз тизмектери колдонулат. Мисалы, тигине, айтмакчы, мына, мынакей, мынеми деген сөздөр кирет. Мисал келтиребиз. Тигине, асманда шурудай тизилип каркыралар учуп баратат. Бул жерде тигине деген киринди сөз. Бешинчи, айрым киринди сөздөр жана сөз тизмектери айтылып жаткан ойду тактоо, жыйынтыктоо иретинде колдонулат. Аларга бир сөз менен айтканда, ырасын айтканда, жалпы алганда, бетке айтканда, башкача айтканда, чынын айтканда деген сыяктуу сөздөр кирет. Мисалы, биздин өлкө көп улуттуу эмгекчилдин өлкөсү. Чынын айтканда, эң бир адилеттүү өлкө. Бул жерде киринди сөз чынын айтканда. Киринди сөзгө коюлуучу тыныш белгилер. Киринди сөздөр сүйлөмдүн башында да, ортосунда да, аягында келет. Анан сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнөн интонация аркылуу бөлүнүп айтылат дагы, өтүр менен ажыратылат. Биринчи, киринди сөз сүйлөмдүн башында келсе, андан кийин үтүр коюлат. Демек, анын ырларына окурмандын олуттуу талап менен кароого акысы бар. Бул жерде демек деген киринди сөз сүйлөмдүн башында келди, өзүнөн кийин үтүр коюлду.
Экинчи, киринди сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагына тең үтүр коюлат. Мисалы, кычанды балким шаарга алып келип окутармын. Бул жерде киринди сөз балким сүйлөмдүн ортосунда келгендиктен эки жагына тең үтүр коюлду. Үчүнчү, киринди сөз сүйлөмдүн аягында келсе, андан мурун үтүр коюлат. Мисалы, шаарда эрте кыймыл башталат экен, көрсө. Киринди сөз көрсө сүйлөмдүн аягында келди, өзүнөн мурда үтүр коюлду. Эми бышыктоо үчүн төмөндөгү суроолор берилет. Ошого жооп даярдайсыңар. Эмне үчүн сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр дейбиз? Сүйлөм мүчөлөрүнүн айырмасы эмнеде? Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүн кандай түрлөрү бар? Каратма сөз деген эмне? Жанагы кандай тыныш белгилер коюлат? Киринди сөз анын тыныш белгилеринин коюлушу. Үйгө тапшырма аласыңар. Силерге жакшынакай сүрөт бердим. Ушул сүрөткө карап, каратма жана киринди сөздөрдү катыштырып текст түзгүлө. Алардын сүйлөмдөгү орду ар түрдүү болсун. Башкача айтканда, ошол каратма киринди сөздөр сүйлөмдүн башында, ортосунда жана аягында келсин, жана ошого тиешелүү болгон тыныш белгилерин койгула. Ушуну менен бүгүнкү онлайн сабагыбызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.